Салам барыңыздарга. Бизден эң көп суралган суроо бул кайнатылган курут деген кандай курут, аны эмне кылабыз, аны кандай жейт деген суроо болуп атат азыркы учурда. Ошондуктан бүгүн биз сиздерди кайнатылган курут менен тааныштыралы деп чечтик. Алдыңыздарда көрүп турган курут бул кайнатылган курут. Мынакей. Бунун кайнатылган деген аты эмнеге коюлган десеңиздер, бул дал ушундай болуп тоголок болуп катыганга чейин казанга салып сүзмө учурунда кайнатып алат. Андан кийин тоголок болот. Буну сиздер курук жесеңиздер дагы болот. Же болбосо сууга салып эсеңиздер болот. Кантип десеңиздер, бул куруттарды салып аласыздар идишке. Идишке салып алсаңыздар болот, үйдө канча адамсыздар ошого жараша. Анан мынакей мен суу кайнатып алдым. Кайнаган сууну бунун үстүнө куясыздар. Кайнаган сууну куруттун үстүнө куюп туруп, бир 10 мүнөттөй тура турасыздар. 10 мүнөт бул ушул суунун ичинде курут туруш керек. 10 мүнөт кайнак сууга коюп аласыздар. 10 мүнөттөн кийин суунун табы бир аз кайтат. Ошол учурда бул куруттарды колуңуздар менен эзе баштайсыздар. Мынакей колуңуздар салып кадимкидей эле мондагы эзе баштайсыздар. Бул менен неудобно экен. Алып салайын да колум менен эзейин, колум таза. Өзүм үчүн мынакей ар бирин ушундай кылып эзип чыгасыздар. Ушинтип эзесиздер. Эзгенден кийин караңыздар, мондой аппак болуп уже бөлүнүп калды. Агарганын каждыйын бөлүп бул жака башка идишке куюп турасыздар. Буну деген кесип салып койгонго болбойт. Бычак менен буну сөзсүз түрдө дал ушундай кылып колуңуздар менен эзип чыгышыңыздар керек. Ошол учурда бунун даамы чыгат. Ошондуктан муну эзме курут деп айтып коюшат да. Көпчүлүгү буну деген майдалап же болбосо бычак менен майдалап кыркып салсак деле эзилип калат деп ойлошот экен, бирок андай эмес. Буну деле мээнет менен, монтип кол менен эзип чыгыш керек. Ушинтип эзип аласыздар. Караңыздар, дагы аппак болуп уже куруттун даамы чыкты. Ичип көрөсүздөр сөзсүз түрдө. Анан куруттун даамы чыгат. Куруттун даамы чыкканын сезгенден кийин муну дагы куюп саласыздар. Биз болсо азыр буну уже куюп алдык. Карасаңыздар, жарым болду уже бизде казаныбыз менен. Эми буну бир сыйра кайнатып алабыз. Бир сыйра кайнатып алгандан кийин бизде бул курут даяр болот ичкенге. Уже бул жака койдук. Эми жарым саат күтө туралы. Курутубуз уже кайнап чыкты. Өчүрөбүз дагы. Ачабыз. Караңыздарчы кандай сон. Ушуна бир сыйра кайнатып аласыңар. Даамын көрөсүздөр, эгерде туз кошкуңуздар келсе, туз кошуп алсаңыздар болот. Бирок мага туз кошпой эле ушунун өзүнүн даамын ичкен жагат. Караңыздар, анан бунун үстүнө кааласаңыздар сармай кошуп ичсеңиздер болот. Кааласаңыздар кошпой деле койсоңуздар болот. Сөйлөсөңүз, видео тасаңыз. Караңыздар, сармай кааласаңыздар ушуну сармай кошуп ичсеңиздер болот. Негизи көпчүлүгү сармай кошуп ичет. Көпчүлүгү сармай кошпой эле өзүн ичет. Бисмиллахиррахманиррахим. Биздин эзме куруттарды, кайнатылган куруттарды дал ушундай кылып эзип, кайнатып ичиңиздер. Ал эми заказ берүү үчүн WhatsAppка же Директке кайрылыңыздар.